Учурдагы өлкөдөгү саясий кырдаал бул коопсуздук маселеси менен түздөн түз байланыштуу да. Туура. Негиз эле айтсаңыз, учурдагы саясий, Кыргызстандагы саясий абал боюнча сиздин бааңыз кандай? Эми саясий абал бизде могу жастан баштап кичине курчуй баштаганын мен байкап атам да. Кырдаал курчуй баштады. Акыры аягы эмне келип жетиш азыр айтыш да өтө кыйын болуп калды. Мисалы, бул эмнеден келип чыкты? Ушу татаалдашуу, курчуу. Анткени мынакы 2010-жылда Бакиев режимин жандай күч жолу менен кууп чыгып, убактылуу өкмөттү орнотуп, элдик бийлик орнотуп деп эл чоң үмүт жасай баштаган азыркы бийликтен. Алар күткөн бир чоң бир кардиналдуу бир кадамдарга барып, элдин турмушун жакшыртып, мамлекетти таптакыр башка өзгөрө турган чоң жолдорго салат деген үмүт пайда болгон. Бирок азыр андан бери 4-5 жыл өткөндөн кийин эмне болду? Элдин баары көбү байкап калды. Баягы күткөн үмүттөр акталбай атканын байкап атат, элдин көбү. Мисалы, азыр биздин республикада эмне болуп атат? Жакырчылык абдан чоң деңгээлге жетип калды. Элдин баары азыр даже уналып этти айтпай эле, эт башка продукт ун алганга кыйналып калышты. Тандап жеп калыштылар. Андан тышкары жумушсуздук. Миңдеген эмес, миллиондогон адамдар бизден чыгып кетпедиби? Мына мен жакында Россияга барып келдим элем. Ошол жерде мен мекендештер менен жолугуп сүйлөшүп калсам, алар айтат, Россиянын аймагында 2 миллион кыргыз жаран жашайт дейт. Мына ушулар ал 1 жылда болгон жок, 5 жылда болгон жок. Ал көп, мына 10-15 жыл, 20 жылдын ичинде тапталды. Бирок ага ойлодук да, токтогон жок, бул процесс токтогон жок. 2 миллион деген биз азыркы 6 миллиондун 3төн 1 бөлүгү деген сөз да. Акта кимдер жашайт? Жумушка жарактуу, жаш, негизинен жаш биздин адамдар жашайт. 18-16 баштап 40-45-терге чейинки адамдар ошакта жүрөт. Жарата турган мезгил, иштей турган мезгилдеги курактагы адамдардын баары ошакта жүрүшөт. А биякта кимдер? Алар эмне кетип келди? Ошо жумушсуздук жоктугунан эптеп ата-энесин, бала бакырасын багабыз деп ошоктон барып кандай жумуш болсо да таап иштеп, биякта балдар багабыз. Мына ушундагы жумуш орундарды биякка түшсө болот беле? Ошолор агылган башка жакка мамлекеттерге барып жумуш істейбиз деген адамдарды бар, ушул жерден жаратып, ушул жерден иштеп бала бакырасын бакса болот беле? Болмок. Мына ушулдагы үмүт түшкөнгө түрткү берди. Андан тышкары баягы эле илгерки эле азат саясий топтордун тирешүүсү, баягы эле бири-бири менен ажылдап урушмай, башка эчтеке өзгөргөн жок да, бири-бирин камамай. Анан жазында эмне болду? Мынакей ушул үмүттүн үзүлгөнүнүн бир себептеринин бири жанагы саясий кээ бир топтордун чыдамы кетип калып, активдүү жолго чыгабыз дешип, митинг уюштурабыз, курултайларды өткөзөбүз деп баштап, анан ошол экини жанагындай интернеттерге чыгып кеткен кандайдыр бир сомнительный бир видеороликтердин негизинде азыр 3 саясий топтун жетекчилерин камап койду. Бул күч менен колдонуп, мамлекеттик бийликти тартып алат деген шылтоо менен. Анын аягы эмне болот билбейм, эгерде ачык сот болуп, атаандаштык сот болуп, кийлишпеген сот, бийлик тарабынан кийлишпеген сот боло турган болсо, мунун баарын далилдеш менин оюмча кыйын болот болуш керек. Биз күнөөнү башка жактан иштебейбиз, четтен иштебейбиз, өзүбүздүн ичибизден иштеш керек да. Мына ички коопсуздук ушунун баары, эгерде ичибизде саясий кырдаал болуп, жана айтып аткан кемчиликтердин баарын бийлик 5 жылдын ичинде чоң олуттуу жумуштар жасаганда мындай кырдаал курчубайт болчу. Анан эми сырттан келе турган бизге коркунучтар кайталат. Жана мен башында айтып кеттим, агрессорлор келбейт. Чоң мамлекеттер бизге кол салайын деген бирөөнүн дагы планда жок. Азыркы мезгилде. Бирок жанагы окшогон экстремисттик, анан террористтик уюмдардын бизге кирип келип, бизде тополоң чыгарып, бу жерде биздин саясий кырдаалды курчутуп, даже бийликке сыр көрсөтөбүз деген күчтөрдүн аракеттери бар. Мына ошол эле жана Ислам кыймыл деген уюмдун жетекчилеринин билдирген билдирүүлөрү, азыркы Афганистан түндүгүндө болгон топтошуп аткан топтор, улам Тажикстандын чегарачылары менен кабышууга кирип, Түркмөнстандын чегарасына кире барышып, мына ошолордун баары аракеттери да бизге келиш. Баягы эски жумуштарын кайталайбыз деген.